Эрте менен мага чалып, карындашым бүгүн көз жарып кыз болду. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз Мажит мырза. Бул жакшы жаңылык достор. Бул жактан кол мен таба албай калдым. Лейлеке. Мы тамгасынан. Анат мененби? Жок, Нурлан менен. Ошко деле алып келгиле. Анда Памирге деле кетип калбайлыбы? Эми көп эркен сөздөр бар. Эми кайсы айта берсем эфир бүтүп калчу да. Салам браттан, кандайсың, кайдасың? Арсен жүрөт, таба албай айласын. Такси чакыр, батыраак келе кал. New TV'нин адресин бере кал. Шашпа иним, маршруткада келет. Капчыккада үнөмдү ал болот. Эми иним бир айла кыла тур. Мажит байкең бир аздан соң келет. Далай кыздар Мажит деп ыйлашат. Алар неге Арсенди кыйнашат? Кой. Телефон чалуулар түнкүсүн уктатпай. Мажитти конокко чакыр деп кыйнашат. Алло, Мажит, инсам төмөн кал, келип кал. Мына келип кал. Ассаламу алейкум. Ассалам Мажит. Алейкум Сүйүктүү телегөрүүчү. Бүгүн бизде оното Мажит Абдрашитов. Кош келиңиз, Мажит мырза. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Баары жакшыбы? Кубанычтамын. Келиңиз, орындукты алыңыз. Буга кантип отурам мен? Эметсе, колумду коюп тура алам. Мындай эле чыксаңыз болот. Мажит мырза, көргөнүзгө кубанычтабыз сизди. Бардыгы ойдогудай. Рахмат. Үй бүлөңүз бардыгы тынч. Чота мындай столдорго көп отура элек окшойм. Анан Эметсе, ылдыратып койсок деле болот. жок. Жакшы болду? Ылдыратсак болот. Нерден ылдыратабы ошондо? Бул жагында. Тигил бетинде. Мажит мырза, мынтсек азыр эфирде бүтүп калат азыр. Айта бергиле. Жакшыбы? Болду? Жакшы, баары шүгүр. Баары жакшы. Мажит Мажит мырза, үй бүлөңүз бардыгы ойдогудай жакшы. Буюрса, үй бүлөм Бардыгы тынч. Бардыгы жакшы. Бардыгы ойдогудай. Себеп дегенде үй бүлөмдө бардыгы аман эсен. Анан эң биринчи эле суроо, бардык телегөрүүчүлөр билсе керек, ушул сизди чакыра алдында биз Instagram баракчасына кирдик да. Анан кийин карасак, сүрөттөрүңүз дагы аз кирип калат экен. Номер да жок экен чалайын десек. Анан кийин Instagram баракчасына негизи көп эле киресизби же көп кызыкпайсызбы ушул виртуалдык жашоого? Мен негизи ушундай көп жоготуп алам да. Себеп дегенде билбейм, мен пароль дегенди болот экен го, алмаштырып туруш керек экен да. Мен бир пароль менен эле жүрө берем да. Бир эле пароль менен. Анан кээ бирөөнүн телефону менен кирип калам. Эми аны кайра өчүрүп койгонго унутуп каламбы же ошентип жоголуп кетип атат да. Эки поштам жоголду, бир эмес. Эми азыр Мен билем аны ким кылганын. Жубайыңыз кызганчакпы негизи? Ошо мен да ошентип ойлоп жүрөм, ошондо Бул жакта бир эле жооп бар да негизи. билбейли. Анан жубайыңыздан негизи сүрөттөрүн аз киргизет экенсиз. Балким бул кызганычтанбы же эмнеден улам? Мен негизи өзүм дагы жубайымды сүрөткө көп тартып элге жарыя кылгым келбейт. Ушундай майрамдарда, туулган күнүндө же болбосо ушундай тартып куттуктап койгонго баягы шартым неме болот да, эркекпиз да. Анан жөндөн эле аялым менен биякта тамак ичип атабыз деген кереги жок. Сиз антпейсиз? Антпейм. Сиз болгону чалып кетпей эле койсокпу деген. негизи азыр көпчүлүктөр Instagramга кантип сүрөт киргизет? Азыр обед кылып атам, бир сүрөткө тартты. Азыр кечки тамактанып атам, дагы бир тартты. Анан кийин мен азыр эми тамактангандан кийин азыр барып чай ичебиз, чайын тартты. Бүгүн чай кызыл эмес, көк болуп калыптыр, көк чайын бир тартып койду. Сиздики кандай кылып тартасыз? Мен тамак аш тартпайм. Жеке өзүмдү тартам, ошо чөйрөдөгү досторумду, чогуу видеолорду, кызыктуу видеолорду киргизгенге аракет кылам. Себеп дегенде баягы кызыктуу нерселерди көрсөтүш керек да. Анан жөн эле тамак аш киргизсең кимге кызыктуу? Ошо да. Бирөөнүн курсак ачкан болот, может. Балким ошол эле сүрөттөн билинет да, тамак даамдуу эмес экен. Тамшанышы мүмкүн. Анан ошол зыяны сага тийип калышы мүмкүн да, өзүңөчү. Бирөөнү суктандырбай эле коюш керек да. Анан акыркы шоу бизнесте жаңылыктардан эле карасак, бири үйлөнүп жатат, бири балалуу болуп жатат, бири болсо эми пакет кийип ырдап жатат. Көз карашыңыз кандай? Жагып атабы акыркы жаңылыктар? Эми жакшы нерсе. Бул жакшы жетишкендик. Кыргыз эли дагы түшүнүп атат, акырын түшүнүп келатат. Анан бирок
кандай десем, өтө көп эле аша чыга берген болбойт. Биздин өзүбүздүн менталитет деген бар. Өзүбүзгө баягы өзгө жарашыктуу нерселерди кылышыбыз керек да. Анан эми кээ бирөөнө катуу тийип кетиши мүмкүн, эми кечирим сурайм, бардыгынын эле ою, пикири ошол болуш керек деп ойлойм. Эми мындай серьезный ырларын чыгарыш керек. Серьезный иштеш керек. Биз оюңузду түшүндүк. Анан сиз айтып кеттиңиз, көп үйлөнүп атат, балалуу болуп атат. Бүгүн менде өтө бир чоң кубанычтуу күн, сүйүнүчтүү күн. Айтып коюңуз кана. Мен сизге окшоп костюмшимди эле кийип келсем болмок. Бүгүн эртең менен мага чалып, карындашым бүгүн көз жарып кызды болду. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз Мажит мырза. Бул жакшы жаңылык достор. Бул жактан кол чаап да коюш керек. Кубанычыңыз жүзүңүзгө батпай, эмне эле сүйлөй албай жатат десе, ошодон турбайбы? Буюрса азыр ушул жактан келип атабыз. Буюрса жакшы. Атын ким коюн деп жатасыздар? Атын эми биз койбойбуз да. Балким жардам берип. Жардам беришибиз мүмкүн, жардам сураса. Бирок атын койгон адамдар бар. Азыр эми көрүп жаткан телегөрүүчүлөр абдан суктанып, тамактанып аткан учурдан кол чаап жүргөндөр да болсо керек, Урматтуу сүйүктүү телегөрүүчүлөр, азыр учурдан WhatsApp'ты сиз дагы пайдаланып, бизге жазсаңыздар болот. Келген биздин Мажит мырзага суроо берсеңиздер болот, жана түз байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 эң жөнөкөй сандар, бардыгыңыздарды күтөбүз. Мажит мырза, азыр биз эми жакшы бир оюнубуз бар. Негизи менин чөнтөгүмдө негизи коркутпайбы? Жок. Буга чейин бүгүнкү күнүбүз эмнегедир ушул роддомго байланыштуу оюндар көп болуп кетти. Буга чейин келген Айдин мырза да ушундай оюн ойноп кеткен. Бүгүн мынакей кызды болуп калган экен, карындашыңыз. Бул жакшы. Азыр бизде оюнубуз бар. Мен сизге суроо берем. Менин жанымда 50 сом бар. Негизи крупный эле алып чыксам болмок. Азыр менин чөнтөгүмдө 50 сомдой акча бар, эй. Бирок ал акчаны азыр сиз утуп алган мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ооба. Азыр колуңузду мындай кылып турасыз. Бул колуңузду мындайраак бир аз жана бир карта салат го, шык өткөрүп кетет, ошондой эле. Мен сизге суроо узатып турам, сиз менин көзүмдө карап турасыз. Эми анчалык мындай жинден эмес, жакшы эле да. Менин көзүмдө карап турасыз, мен сизге суроо бере берем. Акчаны өткөргөндө кармап калсаң сиздики, кармабай калсаңыз бизден күнөө эмес эми. Таппай калсаңыз ырдап бересиз, же балким эми тамактанабыз. Биринчи суроо, урматтуу телегөрүүчүлөр. Келинчегиңизди эмне деп эркелетесиз? Келинчегимди Битю. Эмне? Битю. Ал эмне эле? Эми өзүнүн атын бермейт, анан Битю деп коем. Бобук. Анан эми көп эркелеткен сөздөр бар. Эми кайсы айта берсем эфир бүтүп калчу да. Мынакей достор, кармап калды. 50 сом сиздики. Куттуктайбыз. 50 сом куттуу болсун. Бирок сизден биз чыгарма суранабыз. Биз келген телегөрүүчүлөрдө эми бир аз музыка күтөт да биздин телегөрүүчүлөрчү кечки программа болгондон кийин. Мен эми азыр чын айтканда акчаны атайын эле кармап койдум, көрүндүк катары. Рахмат. Азыр сен жакшы чыгарма. Карындаш. Карындашыма Мен абдан ушул ырды жактырам. Мен оюмча жакшы мүмкүнчүлүк кеттик. Барыңыздар добушун бийик көтөрүңүздөр. Менин асыл затым, бактың ачсын сенин жаратканың, шам чырагы элең үйүбүздүн, бакытыңды бүгүн таптым. Карындашым, менин карындашым, акпасынчы сенин көздөн жашың, буйрук экени жаратканды, бакытыңа сени узатамын. Карындашым, менин карындашым, кубанычтан агып көздөн жашым, сүйүктүүсү болуп төгөйүңдүн, өз үйүңдөн узап баратасың. Бара келди. Эмесе бүгүнкү карындашыңызга бул чыгарма арналса керек, Карындашыма ушу тоюнда сюрприз түрүндө чыгарганбыз. Ошо ишибиз ниетибиз ишке ашып, чыгып, клип да тартылып, азыркы тапта эл жүзүндө
тартылып аткан кез. Анан кийин ушул эми карындашым клибинде бул телегөрүүчүлөр бардыгы эле көрүлсө керек бул клипти. Андан кийин бул клипте биз байкагандай клиптин көпчүлүк бөлүгү ушул тойдо эле. Тойдон. Тойдон Себеп дегенде анан кийин ушул клипти телегөрүүчүлөр көргөндө эле мындай бир балким айтып калышы мүмкүн. Оператор ким болду? Өкүл атаңызбы балким? Оператор бул жакта тойду тарткан адамды биз өзүбүз шайлаганбыз. Мен өзүм бай карап шайлап ошо өкүл атам менен кеңешип клип болот. Кайсы дегенде бир Баяман ошол өкүл атам инилери болуп кетет. Ошолорго ишенем деди. Ошолор тартат. Анан экөөбүз келишип ошо тойдун негизи ниет кылгам, тойдон тартабыз көп нерсе. Клипти. Мен сезгем карындашымдагы ушу ырдап атканда ыйлайт болуш керек деп. Ыйлап берди. Сизге ошол нерсе керек болчу клипте. Керек болчу, бирок ал нерсени карындашым да билген эмес, ырды да уккан эмес болчу. Тойдо эч ким уккан, ата-энем да уккан эмес болчу, тойдон укту. Баардыгы тойдон болду да. Менин оюмча бир ок менен эки коюн аткан экенсиз. Бир учурда тойдо да өткөрүп алдыңыз, клипте тартып алдыңыз, ыйлатып алдыңыз. Баардыгы ойдогудай. Ойдогудай. Канча акча кетти биригип? Эми акча негизи булгырга жардам беришти. Ошо карындашыбыз үчүн деп. Жардам катары болду. Андан кийин, урматтуу сүйүктүү биздин телегөрүүчүлөр, учурда азыр SMS билдирүү келген экен. Акча деген ырыңды ырдап берчи, төртөөбүз көрүп олтурабыз деген экен. Сизди көрүп азыр качан акча деп ырдайт болду экен деп. Качан жанагы эл сом чачат деп. Келиңиз. Мажит дагы баштады, кыялданып акчаны, бир пачка деп ойлобо, бир чоң мешок акчаны. Чымчып бума акчаны, чындап чыктым тапканы, таап алсам не кылам, 500 сомдой акчаны. Акчалар, евро, доллар, пачкалар, азыр менин чөнтөгүмдө. Канча? Сиз берген 50 сомдой акча бар. Бул 50 сом ичинен дагы бир 50 сомду биз атайын клейлеп койгонбуз, 100 сом болуп калсын деп. Анда 100 сом. Ооба, 100 сом. Анда эмесе, Мажит мырза, азыр бизде оюнубуз бар. Буга чейин биз Мажит мырзаны бир аз даярдаганбыз. Азыр бизде эми 36 тамганы билесиз, бардыгын, бардын эле. Бизде 36 тамгабыз бар. Биз ошого байланыштуу бири-бирден каалоо тилек ар бири тамга каалоо тилек айтышыбыз керек. Телегөрүүчүлөргө балким кайсы Каалоо бир тилек, каалаган сөздөрүбүздү. Каалаган сөздөрдү. Анда эмесе, сиздики артыңызда. Даярсызбы? Даярмын. Сиз баштайсызбы, мен баштайынбы? Мен баштайын, Анда эмесе, азыр оюндун шарты эң жөнөкөй, каалоо тилек айтып баштайбыз. Биринчи А тамгасы экен. Акылдуу болгула. Бактылуу болгула. Воронежде жашагыла. Гүлмайрам каякта десек. Дарьяда. Е тамгасына. Дыбы кетип калды уже. Кетти да. Эркекче жүрөлү. Ал жака Е тамгасы кошулат да. Эркекче жүрөлү. Эркекче жүрөлү. Ёлкадай жаркылдап жүрөлү. Ж тамгасы. Жагымдуу кеч. Зыкым деген сөз бар беле? Зыкым. Не дедиң? Зыкым. И тамгасына сизге. Не дедиң дедим го. И не дедиң? Зыкым дедим. К тамгасына. Мен таба албай калдым. Лейлеке. М тамгасына. Анат мененби? Жок, Нурлан менен. Ошко деле алып келгиле. Анда Памирге деле кетип калбайлыбы? Раса жаман сүйлөп өткөздүк, а? Бул жактын оюнда эң башкысы. Өтө образга кирбеш керек. Р тамгасы айттыңыз. Айттым. Анда Саке менен деле кетип калабы? Тузду карап кой. Уфи, карап койдум. Фай, көп болуп кетти. Ху, эмне болуп кеткен я? Андай сөз жок. Ц. Сен теппейсиңби? Сен теппедиң? Центрден теппедиңби? Шашпа. Шашпа. Шакалямака. Андай сөз жок. Акыркы тамгаларга аз калды азыр. Кеттик, акыркы сиздики. Япончада сөзүңүз болот? Я. Мен турту. Сиздики мягкий знакка келди.
Эми еште. Эл люблю. Эл люблю. Ой. Андай мемлекет сөз. Кайсы тил бул? Юда. Юда. Яде. Мыктай. Бардык таңдарды бириктирип биз кабат элек эмес, бизки түшүнүксүз бир мамлекеттин сөздөрү болуп кетти. Кечирим сурайбыз, бирок бул аракет кылганыбыздан. Анда эмесе, Мажит мырза, учурда келген СМС билдирүүнүн баарын окуйбуз сиз тарапка. Бунун бардыгы келген дагы бир СМС билдирүү бар экен. Мажит байке, сизге жашоодогу ийгиликтерди каалайм, сизди жакшы көрөм деген экен. Учурда көрөрмандарыңыз сизден эмнелерди күтүп жатат? Ыр жазчы же көрүм койчу деппи? Көрөрмандарым менден эмне күтүшү мүмкүн? Менден жаңылык күтөт. Жаңылык. Эми азыркы тапта ушул эми жаңылык кылалы деп ошол иштеп жүрөбүз буюрса. Эми Кудай буюрса жакын арада сиздерге да алып келип калабыз жаңы эмгектерди. Сиздер да күбө болосуздар. Андан кийин Мажит мырза, биз бул жактан азыр бир интернет булактарынан кызыктуу маалымат издеп калдык. Сиз ушул жубайыңыз менен 4 жыл дос болуп, андан кийин свадьба болду. Андан кийин негизи изилдөөчүлөр боюнча, изилдөөрдүн айтымы боюнча, ушинтип мындай дос болуп сүйлөшүп жүргөндөрдүн никеси 70% бекем болот экен. 70%. Андан кийин жубайыңыздын ортоңуздарда бир аз казан аяк кагышып дегендей болуп турабы? Эми Жөтөлүп баштадыңызбы? Жөтөлүп деген. Эми казан аяк кайсы үй бүлөдө болбосун. Эми болуп турат. Анан баягы кечирим болуш керек да. Мен дагы көп кечирим сурайм. Ал дагы көп кечирет. Ал дагы көп кечирим сурайт. Мен дагы кечирем. Бат эле экөөбүздүн кечиришип кетебиз. Бат эле. Кечиримдүүсүз эң башкысы. Кечиримдүүсүз. Көп андай казан аяк кагуушуулар көп болгонго жол бербегенге аракет кылабыз. Азыркы тапта Кудайга шүгүр, жакшы. Баары жакшы. Баары жакшы. Мажит мырза, эми азыр учурда убактыбыз кыскарып бара жатат. Бирок эми бардык телегөрүүчүлөр азыр сурамчы атса керек. Дагы бир чыгарманы. Ушул эми гитара менен келгенден кийин бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек азыр. Кайсы чыгарманы азыр? Эми сүй жашка карабайт деген чыгарманы ырдап чыккам өзүм. Ага дагы клип үстүндө иштеп атабыз буюрса. Кеттик. Сүйбөйм дебесин жаным, сенсиз жашай албаймын. Ай жашым кечүү болсо дагы мен ага карабаймын. Сүйбөйм дебесин жаным, сенсиз жашай албаймын. Жашым кечүү болсо дагы мен ага карабаймын. Сүйүү жашка карабайт, жашпы кары былгабайт. Эгерде тагдырың бир болсо, жашыңды бирден санабайт. Эй сүйүү жашка карабайт. Эң мыкты. Сиз ырдап баштаганда эле СМС билдирүү ушундай бир көп келди. Өнөрүң өркүндөй берсин. Ден соолукта болуп сиздин көрөрмандарыңыз ушунча бир көп СМС билдирүү жазса. Мажит мырза, сизге келипериңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Келип туруңуз. Ушундай жаркылдаган ТВ каналы сиздерди мен да сүйүп көрөм. Биз дагы сизди күндө көрөм. Рахмат. Рахмат. Азыр жубай көрүп атканыма кубанычтамын. Мен да сизди жубай көргөнүмө кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик, ушу кыргыз журтчулугуна дагы тынчтык болсун, албетте. Эң башкысы. Тынчтык, жакшылыктарда жолугушуп жүрөр эле. Үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Ошол жакшылыктарда кызмат кылганга Кудайым мага дагы насип этсин. Мажит мырза, сизге да ийгиликтер каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, жаңы чыгармаларды күтөбүз. Үй бүлөңүздө бир гана тынччылык болсун. Жаңы чыгарма, дүйнөңүздө музыка жаңырып турсун. Чоң рахмат сизге. Көрүп турганыңызга эң башкысы. Эми, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн кызматта мен Арсен Султанов болдум. Буюрса, эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Баардыгыңыздарды жакшы көрөбүз.